Саламатсыздарбы? Мен сиздерге жасалма интеллекттин жардамы менен презентация жасай турган сайтты көрсөткөнү жатам. Бул Gamma App деп аталат. Буга биз Gmail почта менен катталабыз. Gmail почта менен катталып туруп Gamma App'ка кирдим. Gammаны кантип колдонгону жатасыз деп сурап атат. Мен жеке колдонуу үчүн деп белгиледим. Сиз кандай жумушту аткарасыз дейт. Автор дегенди белгилеп койдум. Сиздер өзүңүздөргө ылайык келгенин белгилеп алсаңыздар болот. Андан кийин гамма менен сиз эмне кылгыңыз келет, эмне кылганы жатасыз дейт. Мен нөлдөн баштап презентация түзүү деп белгилеп коеюн. Мына бул жерде ар кандай варианттар бар. Андан кийин биз жөнүндө кайдан билдиңиз дейт. Мен эми интернетте эле коеюн бул жерден. Мына көрдүңүздөр, мен гамманын ичине кирдим. Бул жерде презентация жасоонун 3 түрү бар. Биринчиси, эгерде сизде презентация боюнча даяр текстиңиз бар болсо, мына аны ушул биринчиге койсоңуз болот. Мына бул жерге коебуз текстибизди. Андан кийин бул жерден тандайбыз: презентация, веб-страница, документ, социалдык тармактар. Бул жерден мен презентацияны эле белгиледим дагы. Продолжить деп басам. Берген тексти бул 6 беттик слайд түзүп атат. Мен азыр продолжить деп басайын бул жерде. Болжолдуу макет түзүлдү. Бул жактан дагы тандап өзгөртсөңүздөр болот. Анан эгер баары даяр болду, генерация кыла бериш керек дегенде, мына оң жакта турат. Бул жердеги генерацияны басасыз. Биз дагы басып көрөлү. Мына генерация кетти. Биздин текстибиз бар. Ошону генерация кылып атат азыр. Мына караңыздарчы, кандай ылдамдык менен өтө тез түзөт. Мына мен айткам, бизге алдын ала 6 беттик слайд түзгөн болчу презентация үчүн. Мына 6 бетти даярдап берди. Эми презентациянын өзүн көрөлү. Мына бул жерде оң жакты присутствует дегенди бассак, презентациянын өзүн көрөбүз. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Мен жөн эле текст эле таштап койдум, а бул жерде презентацияны Gamma App өзү түзүп койду. Сүрөттөрүн дагы өзү койду, темаларын дагы өзү койду. Бул биринчи бет. Презентацияны ким түздү? Зайырбек Бактыбаев. Мына муну да белгилеп коюптур. Gamma App боюнча мини курс деп турат. Мына көрдүңүздөр, сүрөттөрүн өзү койгон. Эгерде сиз кайсы бир жерин өзгөрткүңүз келсе, ушул жерден өзгөртө бересиз. Андан кийин эгер бул даяр деп эсептесеңиз, бул жерден бөлүшсөңүз болот. Эми экинчи вариант менен презентация түзүп көрөлү. Ал эми экинчи вариант болсо, мына ортоңку вариант. Муну колдонгондор аябай көп. Биз бул жерден текст дагы койбойбуз. Болгону биз кайсы темада презентация жасагыбыз келип атат, ошону гана бул жерге жазып коебуз. Мисалы, мен азыр тайм менеджмент боюнча, тайм менеджменттин негизги ыкмалары деп туруп презентация түзгөнү жатам. Азыр көрөлү. Картаны да тандасаңыздар болот бул жерде. Мен азыр бекер версия менен иштеп атам. Ошон үчүн мен 10го чейин гана тандай алам. 10 бетти гана тандай алам. 10 бетке чейин. Андан ары акча төлөп катталгандар гана колдоно алат. Ал эми бекер версияда 10 бетке чейин гана түзө аласыз. Мен 10 деп белгиледим. Бул жерден мен тандасам болот, бирок бул жерде өзүнүн эркине коюп атам. Анан бул жерде тилди мен русский деп койдум. Кыргыз тилин тандайын десек, кыргыз тили тилекке каршы жок. Казак тили бар, өзбек тили бар, бирок кыргыз тили тилекке каршы жок. Тайм менеджменттин негизги ыкмалары жөнүндө деп коелу. Создать конспект. Мына биз конспектти түздүк. Мына 10 бет биздин негизги темаларыбыз бар. Негизги структурабыз түзүлүп калды. Бул жерден биз жалпы формасын тандасак болот. Презентациябыз кандай көрүнөт? Мындай көрүнүш керекпи, же мындай көрүнүш керекпи, же мындайбы? Мен биринчи эле алиен дегенди калтырып коеюн. Бул жактан дагы кээ бир настройкаларды карасаңыздар болот. Биздин структурабыз даяр. Бул толугу менен жасалма интеллект жасап атат. Биз болгону темабызды гана, багытыбызды гана айттык. Эми генерация кылам мына бул жерде. Азыр кереметти көрөсүздөр. Кандай керемет жарала турганын азыр көрөсүздөр. Мына шумдук. Шуулдаган бойдон өзү түзүп баратат. Тексттерин дагы өзү жазып атат. Графикаларын дагы өзү жазып атат, сүрөттөрүн дагы өзү коюп кетип атат. Мына көрүп алыңыздар кандай керемет. 10 бетти бир 30 секундта даярдап койду. Даяр кылып койду. Сүрөттөрүн көрүңүздөр. Инфографикаларын, графикаларын көрүңүздөр. Бул жерде ABCDE методу дейт. Сүрөттөрүн караңыздар мына. Толугу менен жасалма интеллект жасады. Gamma App ушундай шумдуктуу программа. Бул баарыбызга керек. Мына көрүп алыңыздар, кандай керемет.
Эгерде сиз тексттерди өзгөртөм десеңиз дагы өзгөртө аласыз. Бул жерден жалпы шаблонду дагы өзгөртсөңүздөр болот. Өңүн, түсүн, шаблонду. Мына достор көрүп алыңыздар. Gamma App 30 секундтун ичинде бизге презентация түзүп берди. Биз болгону презентациябыздын темасын, багытын гана айттык. Ал эми Gamma App дагы үчүнчү ыкма менен дагы презентация түзөт. Азыр аны дагы көрөлү. Үчүнчү ыкмасы мынакей. Сиз буга бир файлды бересиз. Же болбосо интернеттен бир беттин шилтемесин бересиз. Азыр кирип көрөлү. Мына загрузить файл деп турат. Бизде кандайдыр бир документ бар болсо, мына бул жерде загрузить файл деп турат. PowerPoint'тан алсак болот, Word документ болот, PDF файлдар дагы болот. Бизде бир документ бар болсо, ошону жүктөп берсек, мисалы менде азыр бу жерде күчтүү промпттор деген Word документ бар экен. Мына бул жерге жүктөдүм. Ошону презентация кылып көрөлү азыр. Мисал үчүн бир 4 бет деле жасап көрөйүн. Продолжить дедик. Бул жерден шаблондорду да тандасак болот. Ачыгыраак түс тандап көрөйүн. Анан генерация кылдык. Мына көрдүңүздөр. Анча мынча тексттерди өзү өзгөртүп жасап салды. Ошондой эле кайсы бир документти, текстти Google Drive'тан алсаңыз болот. Ошондой эле интернет сайттан дагы дароо эле шилтемесин коюп туруп көчүрүп алсаңыз болот. Азыр бир сайтты издеп көрөлү биз. Билим берүү министрлигинен бир материал алып көрбөйлүбү? Мына бул жерде илимий жана илимий техникалык уюмдардын кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн шарттары жана штаттык саны бекитилди деп бир маалымат турат. 13 февралда чыккан экен. Ушул маалыматтын шилтемесин алабыз дагы бул жерге коебуз. Анан импортту басабыз. Мына көрдүңүздөр, биз болгону шилтемесин гана койдук. Gamma App ошол шилтемедеги материалдардын баардыгын өзүнө алды. Азыр эми дагы продолжитти басалы. Мына көрдүңүздөр. Gamma App ошол материалды өзү алып койду. Эми бул жерде 8 бет белгиледик биз. Анан продолжитти басалы. Алдын ала көрсөңүз болот дейт. Ушундай болот экен бул жолу. Болбосо бул жактан биз шаблондорун дагы алмаштырсак болот. Биз азыр алмаштырбай эле генерацияны басып көрөлү. Мына көрдүңүздөр, Gamma App биз берген шилтеме аркылуу маалыматтарды алып туруп презентация түзүп койду. Бир 20 секунд, 30 секундта түзүп койду окшойт. Бул жактан оң жактан дагы өзгөртүп алсаңыздар болот. Сүрөт, мисалы, шаблонду алмаштырасыздар, макеттерди алмаштырсаңыздар болот, текстти алмаштырсаңыздар болот, сүрөттү алмаштырсаңыздар болот бул жерден. Ошондой эле эң кызыгы, буга сүрөт гана эмес, шилтеме аркылуу видеолорду, аудиолорду койсоңуз болот. Башкача айтканда, мультимедиалык материалдарды дагы койсоңуздар болот. Мындан тышкары YouTube'тан дагы материалдарды койсоңуздар болот, TikTok'тон дагы койсоңуздар болот, жана башка платформалардан дагы. Андан тышкары мына Spotify'дан дагы аудио материалдарды койсоңуздар болот. Мына бул жерден диаграммаларды, инфографикаларды алмаштырсаңыздар дагы, түзсөңүздөр дагы болот. Ал эми сиз даяр болуп калган презентацияңызды бир канча жол менен көчүрүп алсаңыз болот. Мына бул жерде поделиться дегенди басалы. Муну басканда сотрудничество деп чыкты. Мунун алдында строить деп турат. Муну бассак, биз өзүбүздүн презентациябызды код түрүндө ала алабыз. Эгер биз бул кодду алып туруп башка бир сайттарга дагы койсок болот. Gamma App'тын мына ушундай мүмкүнчүлүгү бар. Андан тышкары бул жерде поделиться деп бассак дагы болот. Шилтемесин алып туруп каалаган адамыбызга жибере алабыз. Ошондой эле бул жерде экспорт деп турат. Муну көчүрүп алсак болот, PDF кылып көчүрүп алсак болот, PowerPoint'ка көчүрсөк болот. Ошондой эле PNG түрүндө дагы көчүрүп алсак. Мындан тышкары эң кызыгы, бул жерде опубликовать на сайты деген дагы бар. Муну менен өзүбүздүн презентациябызды веб страницага, интернет бетке айланта алабыз. Мына карап туруңуздар азыр. Мына бул жерден азыр биздики даяр болду. Мына биздики даяр болду. Бул жерден көрсөк болот. Мына достор, биздин презентациябыз сайтка да айланып калды. Кааласаңыз мына бул жерден ушул шилтемени дагы жиберсеңиз болот. Мына көрдүңүздөрбү, сайтка айланып калды. Эми Gamma App'тын тарифтери жөнүндө дагы айта кетели. Gamma App'та бекер презентация жасасаңыз болот. Катталганда эле сизге 400 кредит берет. 400 кредит менен сиз 10 чакты презентация жасай аласыз. Бирок бир презентацияңыз
10 беттен ашпашы керек. Бекер тарифте ушундай чектөө бар. Бир презентация 10 бетке чейин гана болот. Андан кийин плюс деген тариф бар. Бул айына $10. Анда эч кандай чектөө жок. Анда сиз каалаганча презентация жасай аласыз. Ал эми про деген дагы тариф бар. Бул айына $20 турат. Анда презентация жасоого эч кандай чектөө жок. Бир презентацияңыз 50 бетке чейин деле боло берет. Акча төлөп катталган тарифтердин өзүнүн бир топ артыкчылыктары бар. Кыскасы бул шумдук программа, мыкты платформа, жасалма интеллект аркылуу иштейт. Муну дагы өздөштүрүп, жеке жумушуңуздар же болбосо ишиңиздер үчүн же билим алууда колдонсоңуздар болот. Өтө мыкты платформа. Бул видеону башкаларга дагы жөнөтүп коюңуз. Менин каналыма катталып, жасалма интеллект дүйнөсүндө болуп жаткан, технология дүйнөсүндө болуп жаткан маалыматтардан кабардар болуп туруңуз. Саламатта калыңыз.